Арбаңыздар, урматтуу аудио угуучулар. Элинор Портердин Поллианна романынын 4-бөлүмү. Доктор Чилтон. Поллианна Пендлтонду зыярат кылгандан бир жума өткөн соң мисс Полли кечке жуук аялдар уюмунун жыйынынан ачууланып кайтты. Сыртта жаан-жаап шамал болуп жаткан. Чаштары суу болуп кирип келген аял «Поллианна!» деп кыйкырды. «Жанагы тилемчи бала үчүн фонддун жыйынына менден уруксатсыз эмнеге бардың?» Поллианна болсо жемени байкаган жок. Ал бул учурда таптакыр башка нерсени ойлонуп жаткан. Тайэжесинин суу болгон чаштары көңүлүн бийлеп алды. Ары таң калып, ары суктанып. «О, тайэже, сиздин мынчалык сулуу экениңизди байкабаптырмын. Менин чаштарым да сиздикиндей кара болсо гана. Ал дагы тармалдашкан учтары кандай керемет!» деди. «Поллианна, суроомо али жооп бере элексиң. Ал жакка эмнеге барганыңды, неге сандыраак сөздөрдү айтканыңды түшүндүрүп бер». Тайэжесинин сулуу чаштарына арбалган кыз: «Тайэже, анын сандыраак экенин өзүм деле кийин түшүндүм. Кичинекей балага ал жерде эч ким көмөк көрсөтпөй койду. Ошондуктан биздин шаардагы аялдар уюмуна кат жазгам. Буюрса алар Джиммиге жардам беришер. Ал эч нерсе эмес, тайэже. Алдыгы чаштарыңыздын сулуулугу өзүңүзгө байкалып жатабы? Ийиндериңизге жайып алсаңыз кандай сонун жарашып калат. Бах, чиркин, чачыңызды тарап берейинби?» Мисс Полли баягы айласыз абалга кайрадан түшө турган болду. «Поллианна, аялдар мага сенин жыйында сүйлөгөнүңдү айтышканда жерге кирип кетейин дедим. Мен...» Поллианна тайэжесинин андан ары сүйлөшүнө мүмкүндүк бербей, тарак менен күзгү алып келгени бөлмөсүнө чуркап кетти. Аял кызга жыйынга барганы уят экенин түшүндүрөйүн деп жанталашып аткан, бирок өзү байкабай артынан кошо жүгүрдү. Дал ошол учурда Поллианнанын бөлмөсүнүн эшигинен бетме-бет келе түштү. Кубанычка бөлөнгөн Поллианна: «Мына, буга ыраазы болдум, тайэжем. Чаштарыңызды тараганга уруксат берип, бияка чейин келгениңиз кандай гана кичипейилдик», деди. Каршылык көрсөткөнгө жарабаган мисс Полли бир маалда күзгүнүн алдына кандай отуруп калганын билбей калды. Поллианна шыпылдап, ийкемдүү манжалары менен чаштарды кубултуп тарап жатты. Мисс Полли ар убак кептелип жүргөн айласыз абалга дагы бир ирет түшүп калганын аңдап, таң калып отурду. Бетин жаап калган чаштардан жүдөй түшүп: «Поллианна, мындай ыңгайсыз нерсеге эмнеге уруксат бергенимди билбейм», деди. «Полли тайэже, сулуулукту сиз да сүйсөңүз керек. Мен сулуу нерселерди көргөндөн ушунчалык ырахат алам дейсиз». Бирок... Поллианна бул жемелерди укчу абалда эмес болчу. Ишине берилип кеткен. «Оппа, тайэже, оюма бир нерсе келди. Бирок бул сыр бойдон калсын. Азыр сизди бир канча мүнөт жалгыз калтырам. Мен келгиче күзгүгө карабай туруңуз. Сөз бериңиз», деди да аткан бойдон бөлмөдөн чыгып кетти. Аял каршы чыга алган жок, бирок чаштары менен ойноп атканына ачууланган болчу. Көзүн ачып, маңдайындагы күзгүдөн өзүн көрдү. Албетте, жаш эмес болчу, бирок чырайлуу келбети өзүнө жагымдуу көрүндү. Негедир бети кызарып чыкты. Поллианна бөлмөгө кирип келип тайэжесинин көзүн таңды. Мисс Полли кой дейин деди, бирок анын угаар жан жок. Кыз колундагы жибек жоолукту тайэжесинин ийнине салып, көздөрү таңылган бойдон балконго жетелеп барды. «Мени каяка алып барасың, Поллианна?» деп сүйлөнүп аткан тайэжесинин чачына бир тал гүл такты.
Анан көзүн танган жоолукту чечти. Мисс Полли үстү башын караган соң эки жакка көз жүгүртүп жатып бир маалда «Ой!» деген бойдон үйгө кире качты. Полианна тайэжесинин эмне чочуртканын билиш үчүн мойнун созуп, төмөн жакты карап жатып, короонун алдында турган ат арабаны көрүп, анын үстүндө отурган кишини жазбай тааныды. Кубана кыйкырып: «Доктор Чилтон, кош келипсиз. Мени көргөнү келдиңизби?» деп кыйкырды. «Ооба, кызым. Мистер Пендлтон сага жолуккусу келип жатат. Сени араба менен жеткирип, кайра келип таштап коем. Тайэжемден уруксат сурап алайын». Полианна дароо бөлмөсүнө чуркады. Кийимин алмаштырып келип, арабага түшүп жолго чыгышты. «Демек, тайэжең уруксат бердиби?» деп сурады дарыгер. «Ооба, бар, каалаган жериңе бар. Жана эле кетсең эмне?» деди. «Бир аз жинденди окшойт». Дарыгер калп күлүмүш болду. Бирок көздөрү токтоп, ойго чөмүлүп бараткан эле. Бир топко чейин сүйлөшүшкөн жок. Акыры дарыгер жаш балача улутунуп: «Сенден башка нерсе суранайын. Китепканама кирип, айнек шкафта турган кичинекей кутучаны алып келип бересиңби?» Полианна жүгүргөн бойдон барып кутуну алып келди. Пендлтон оозун ачып, ичинен кичинекей айкелдерди, нефрит ташына чегилген кудайчаларды алып чыгып тизе баштады. Ар биринин өзүнчө тарыхы бар эле. Пендлтон буларды саякатка барган өлкөлөрдөн алып келген. Биринен бири өткөн кооз. Полианна алардын окуясын угуп жатканда бир Кытайга, бир Африкага барып келгендей болуп жатты. Бүгүнкү маектешүү Полианнага аябай жакты. Экөө ар кайсы теманы сүйлөшүп отурушту. Кутудагы айкелден баштап Нэнси, Полли тайэже күнүмдүк турмуш туурасында кеп козгошту. Акыры Полианна кетмекчи болуп ордунан турган кезде Пендлтон колунан кармап: «Сенден бир нерсе өтүнөйүн, Полианна. Меникине бат-баттан келип турчу. Сага муктажмын», деди. Катаал кишиден мындай сөз күтпөгөн Полианна таң кала карап калды. «Соксоюп жалгыз жашаарымды билесиң. Мунун кезеги келгенде айтып койбосом болбойт. Ким экениңди алгач укканда эле экинчи ирет көрбөйм деп сөз бергем. Себеби сен мага эчен жылдар мурунку элестерди элестеткенсиң». Кичинекей кыз ого бетер таңданып угуп жатты. «Ооба, Полианна, сени кайра көрбөйүн дегем. Бирок эрким жеткен жок. Сени кантип унута алмак элем? Сени көргөн сайын унуткум келген киши эсиме түшөт. Балким муну айтпасам жакшыраак болмок. Мейли эми, чындыкты айтсам бат-баттан келеби деп ойлодум жаман оюмда. Эми бара бер, кызым. Анан айткандарымды эсиңден чыгарба». Джон Пендлтон кебин айтып болгон соң ары карап отуруп калды. Полианнага анын жүзү саргарып кеткендей көрүндү. Жылаажын үнү менен: «Сарсанаа болбоңуз, Пендлтон мырза», деп тыпылдады. «Сизди жакшы түшүнүп турам. Тез келип турганга аракет кылам». «Рахмат, кызым, бар эми бара кой». Полианна толгон токой суроолорду мээсине жыйган бойдон үйүнө кайтты. Ошол күнү кечки тамактан соң Полианна Нэнсиге Джон Пендлтондун кебин төкпөй чачпай айтып берип, экөө окуяны талкуулап отурушту. Нэнси: «Унуткусу келген бирөөнү эстетип жатканыңды айттыбы сага?» деп кайталап сурады. «Мына кызык, негедир бир нерсени түшүнгөнсүп турам. Мына сага укмуш». «Эмнеси укмуш, Нэнси эже?» «Түшүнгөн жоксуңбу, кичинекей айым? Эстегенге аракет кыл. Том ата бир жолу эмне деп атты эле? Бир убакта мисс Поллиге бирөө куда түшүп келгенин, кийин ортодо кандайдыр бир нерселердин кедергиси тийип, таарынышып кеткенин айтпады беле?
Ооба, ошол киши Пендлтон эле болуш керек. Поллианна ишене албай. Бирок андай болушу мүмкүн эмес, деди. Полли тайжем Пендлтонду жактырбайт. Эгер жактырган болсо тамакты мени берип жиберди деп айтпа демек беле. Сен али жашсың. Сүйүшкөндөр бири-бирине таарынганда ушинтип калышат. Экөө тең толкунданып үндөбөй отуруп калышты. Бир маалда Нэнси ооз учунан акырын күбүрөдү. Поллианна, бул сөздөр ортобузда гана калсын. Тайэжеңе айта көрбө. Экөөнө тең ыраазы болуу оюнун үйрөтө алсак кандай сонун иштер аткарылмак. Балким элдин оозун ачырган окуялар ишке ашаттыр, деди. Хрусталь призма. Августтун аптаптуу күндөрүндө Поллианна Пендлтондун үйүнө байма-бай каттап турду. Бирок барган сайын көңүлсүз кайтчу. Бейтаптуусунун капаланып отурганын көрүү анын кайгысына себеп болоор эле. Чынында Пендлтон Поллианна менен сүйлөшүп, ага түрдүү китептерин, буюмдарын көрсөтүп, бүйүр кызыткан окуяларын айтып берчү. Бирок төшөккө ныкталып жатып калганына өзү абдан кайгырчу. Муну ачык айтчу эмес, бирок Поллианна сезип жүрдү. Поллианна Пендлтон тайэжесинин мурунку жигити болгонуна ишенип жүргөн кез эле. Аларды элдештиргиси келчү. Жалгыз, бактысыз эки кишинин башын кошуп кубанычына күбө болууну самачу. Деген менен кичинекей кыз муну кантип ишке ашыраарын билбей жүргөн. Анда-санда кезеги келе калганда Пендлтонго тайэжеси тууралуу кыйытып айтып калчу. Ал киши кээде муyu укса, кээ-биринде кабагын бүркөп калчу. Айрым учурда катаал жүзүндө кызыктай жылмаюу пайда боло кала турган. Поллианна үйгө келгенде Полли тайэжесине Пендлтон тууралуу айтып берер эле. Тайэжеси көпкө чейин чыдабокчу эмес. Ар жолкусунда сөздү чеберчилик менен башкага буруп жиберчү. Бардык сөздөрдү ал тургай доктор Чилтон жөнүндө кеп козголуп калса деле жактырбай, сөздү буруп салчу. Поллианна бул маселенин себебин балкондо болгон окуяга байланыштырчу. Жасанып алганын доктор Чилтон көрүп калганына тайэжеси ары уялып, ары ачууланып жүргөнүн билчү. Нэнси экөө сүйлөшкөндөн кийин Поллианна болгон дитин ушул ишке коюп калды. Эң жөнөкөй окуяларды дагы эле өз алдынча жоруп, Нэнси туура айткан экен деп тыянак чыгарчу болду. Августтун салкын кечтеринин биринде Поллианна суукка урунуп сыркоолоп калды. Дене табы көтөрүлүп төшөктө жатып калганда мисс Полли сарсанаа боло баштады. Жээнинин дене табы түшпөсө дарыгер чакырууну ойлоду. Муну уккан Поллианна доктор Чилтон келсе керек деп абдан кубанды. Аны өзү да көргүсү келип жатканын айтты. Бирок мисс Полли доктор Чилтонду эмес, үй бүлөлүк дарыгер Уорренди чакыраарын айтканда, кыздын кубанычы суу сепкендей өчтү. Поллианна канчалык жалбарса да, мисс Полли доктор Уоррендин башкасын чакырбай турганын айтып, көгөрүп туруп алды. Поллианна чыдабай, тайэже, ал күнү сизди сулуулаганымда доктор Чилтон кокустан эле келип калган. Сизди көрүп калганы үчүн анын күнөөсү жок да, деди. Бирок тайэжеси эч ак бөлмөдөн чыгып кетиптир. Поллианна тайэжесинин ушул жоругуна эч түшүнө албай койду. Эмнеге доктор Чилтонду көргүсү келбейт? Ал деген элдин баары жакшы көргөн дарыгер эмеспи? Бактыга жараша көп өтпөй дене табы түштү. Дарыгер да чакырылбай калды. Августтун акыркы күндөрүнүн биринде Поллианна Джон Пендлтонду көргөнү барды. Бөлмөсүнө кирсе дубалган нур чагылып, кадимки асан үсөндөй жаркырап турган экен. Кочкул кызыл, коюу сары, жашыл, алтын түстүү нурлар жаркылдап атыптыр. О, мистер Пендлтон, асан үсөндүү сиздикине конокко келген го, деди Поллианна. Пендлтон терезе жакты жаңсады. Көрсө терезеде айнек
термометр күнгө чагылышып нуру дубалга тийип жатыптыр. Кыз аны көрүп абдан таң калды. Ого бетер кызыгып кубана түшкөнүн байкаган үй ээси кызматчысын чакырып чоң асма чыракты алып келүүсүн суранды. Аял бетине бир топ хрусталь тагылган асма чыракты көтөрүп келди. Пендлтон жиптер менен байланып турган хрустальдарды чечип бириндетти дагы башка жип берип тизип чыгуусун сунуштады. Кичинекей кыз кубануу менен баарын жипке тизип чыккан кезде баш аламан түстөрдөн ажайып кооздук пайда болду. Кызыл, жашыл, кочкул кызыл, коюу жашыл, түркүн түздөр. Полианна сүйүнгөндөн бакырып жибере жаздады. Бир топ хрустальдардан чагылган күндүн нуру караңгы бөлмөнү асан үсөн желеси керилген өргөөгө айлантты. Полианна: "Кандай гана керемет", деди. "Күн да биздин оюнубузду ойноп жатат го. Мындай хрусталь көп болуп, башкаларга да белек кыла алсак гана." Ал тургай Полли тайэжем да кубанганынан эшиктерди тарсылдатып баштамак. Пендлтон да күлүп калды. "Менин билишимче, тайэжең мындай жалтырак хрусталь призмаларга сүйүнүп эшикти тарсылдаткыдай аял эмес го дейм. Кое турсаң, сен кайсы оюн жөнүндө айтып жатасың?" Полианна башынан баштап түшүндүрүп кирди. Куурчактын ордуна келген балдактарды, андан беркилерин, акырында ошентип оюнду сиз да үйрөнүп алдыңыз, деп кебин жыйынтыктады. Чымын учканы угулчудай жымжырт туруп калышты. Анан Пендлтон: "Менимче, бул хрустальдардын эң сулуусу сенсиң, Полианна", деди. "Бирок мага күн тийгенде көк, жашыл, кызыл нурлар бөлүп чыгарбайм да." Экөө тең күлүп калышты. "Чын элеби?" деген Пендлтондун жаагындагы төмөн карай кулап келаткан тамчы жашты көрүп, Полианна айран таң болду. Полианна сентябрда мектепке бара баштады. Ал үчүн жашоонун жаңы барактары ачылган эле. Бул күндөр Полианна классташтарына кызыктай сезилди. Бирок андай чочуркоо көпкө узаган жок. Бат эле бири-бирине көнүп кетишти. Полианна тайэжесине мектеп жакканын, ал дагы өзүнчө жашоо экенин айтып берди. Бирок буга нааразы болгон бирөө бар болчу. Ал Джон Пендлтон эле. Полианна эски достору менен бат-баттан жолукпаганы менен аларды эсинен чыгарган эмес. Джон Пендлтон кичинекей досунун анда-санда келип калганына канааттанбай, маанайы чөктү. Ал турсун бир күнү нааразылыгын билдирип, ачык айтты. "Минте берсе болчудай эмес, Полианна", деди. "Сени мурдагыдай бат-баттан көрө албас болдум. Келип мени менен чогуу жашашыңды каалайм." Полианнанын оозу ачылып калды. "Бирок, мистер Пендлтон, сизди үйүнө эч кимди киргизгиси келбейт, чогуу жашабайт го деп ойлогом", деди ал. "Ал мурда болчу, кызым. Сени менен таанышып, тиги оюнду үйрөнгөн соң абдан өзгөрдүм. Эми жанымда мага кам көрүп жүргөн кишилер бар экенин көргөндө кубанчу болдум. Жакында буйруса төшөктөн туруп баса баштайм." "Андай болсо бул оюнду жеткиликтүү ойнобой жатыптырсыз. Эгер толук ойногон болсоңуз минтип сүйлөмөк эмессиз." "Сени ансыз деле ушул үчүн көргүм келди, кичинекей айым. Бул оюнду ойногонго жардам беришиң керек. Келесиңби, Полианна?" "Мистер Пендлтон, менимче тамашалап жатат окшойсуз." "Жок, кызым, чын жүрөктөн айтып жатам. Келесиңби?" Кыз чындап таң кала баштады. Эмне деп жооп берерин билбей делдейип туруп калды. "Бул мүмкүн эмес го, Полли тайэжем. Ал буга көнбөйт. Мен тайэжеме таандыкмын." "Полли, тайэжең макул болсо меникинде жашайт белең." Полианна өмүрү мындай жарга такалып көргөн эмес. Терең ойлонуп баштады. Акыры: "Ай, билбейм, макул болбойт го. Уруксат берген күндө деле абдан таарынат."
Анын үстүнө мага аябай көп жакшылык кылды. Жападан жалгыз талаада калган кезимде канатына калкалады. Джон Пендлтонду кайгы басты. Шыпты тиктеп: "Көп жыл мурун, көп жыл илгери бирөөгө ашык болгон элем", деп сөз баштады ал. Ал кишини ушул үйүмө алып келип, очор бачар өмүр сүрөбүз деп кыялданчумун. Бирок, айтор аны алып келе албай койдум, кызым. Ошол күндөн бери үйүм болгону менен уям болбоду. Бир үйдүн очогун түтөтүп, уяга айлантуу аялдын гана жүрөгү менен колунан келет. Же бала уяга айланта алат. Эми мен уя кургум келет. Мистер Пендлтон, демек сиз ушунча жылдан бери ошол аялдын колу менен жүрөгүн эңсеп келдиңизби? Ооба, Полианна. Кандай гана бактылуумун, деп кыйкырды Полианна. Ошондо экөөбүздү тең үйүңүзгө алып келет турбайсызбы? Пендлтон таң калды. Экөөбүз дейсиңби? Кимдерди айтып жатасың? Неме, Полли тайэжем экөөбүздү дейм. Негизи тайэжемди али көндүрө элекмин, бирок мага айткандарыңызды ага да айтсаңыз оңой эле элдешесиңер. Ошентип баарыбыз бактылуу уяда жашап калабыз. Ошондо Полли тайэжең биякка келеби? Албетте, сиз аныкына барбайсыз да. Негизи тайэжемдин үйү мынчалык кооз эмес деңизчи, бирок ошентсе да... Каяктагыларды эле айтып атасың, Полианна. Бир нерсеге түшүнсөм өлөйүн. Полианна ого бетер алактады. Ой, мен каякка жашаарыбызды түшүндүрүп берейин деп атам. Дал ошол маалда каалга акырын ачылып кызматчы аял башпакты да: "Дарыгер келди", деп кабар берди. Пендлтон шашкалактап: "Буларды эч кимге айта көрбө", деди. Бир мүнөт өтпөй дарыгер да кирип келди. Жүрөгүнүн кагышын текшерүү үчүн билегин кармады. Жүрөгү дүкүлдөп тез-тез согуп атканын көрүп: "Эмне кылдыңыз эле?" деп сурады. Джон Пендлтондун эриндери араң кыбырап, каргылданган үнү менен: "Сенин дары деген немеңди көп ичип алсам керек", деди. Маанилүү сунуш. Полианна бир канча күндөн кийин мектептен келатса алдынан доктор Чилтон чыгып калды. "Жүрү, сени үйүңө жеткирип коеюн. Жолду катар кобурашып барабыз", деди. Кыз бул сунушка кубанып ат арабага түштү. "Сага барайын деп жаткам. Мистер Пендлтон бүгүн сени көрөт элем деп ак эткенден так этип жатат. Абдан маанилүү сөзү бар экен." "Эмне сөз экенин билем", деди Полианна жылмайып. "Анын дарыгери болгонуңуз сиз үчүн сизге айта берсем таарынбастыр." "Ооба да, айта бер." Полианна кудум жомок айтып жаткансып: "Билесизби", деп баштады сөзүн. "Мистер Пендлтон мени өзүнүн үйүнө чакырып, кел чогуу жашайлы деп жатат. Анын себебин билесизби?" Доктор Чилтон оозун таптап барып тим болду. Болгону кызыктай карап койду. Полианна кубануу менен сөзүн андан ары улады. "Ишенесизби? Өзүнчө эле махабат дастанындай болгон окуя. Мистер Пендлтон көп жыл илгери бирөөгө ашык болуптур. Бирок ортодо чатак чыгып, бири-бирине таарынышып калышыптыр. Ошентип Пендлтон куда түшкөн кызына үйлөнө албай калган экен. Бирок баягүнү Пендлтон мени чогуу жашоо үчүн чакырганда, Полли тайэжем менен гана бара аларымды айткам. Кандай экен, туура айтыптырмынбы?" "Полли тайэжең менен чогуубу?" "Ооба. Ненси мага айтып бергенге чейин эч нерсе билчү эмесмин. Ненси Полли тайэжемдин көп жыл мурда жигити болгонун айтты. Бирок тайэжем жигити менен урушуп, эки башка жолго түшүшүптүр. Ненси деле ким экенин так билбейт экен. Ошентсе да маселенин төркүнүн түшүнүп, баарын билдик. Көрсө тайэжемди алам деген жигит Пендлтон экен."
Доктор Чилтон эмне дээрин билбей «Охо» деди. «Жок, андай эмес. Неме билген эмесмин, укпаптырмын. Харрингтондун үйүндө жакындап калышкан эле». Полианна шашып-ушуп сүйлөй берди. «Ооба, дал ошондой. Доктор, мен ушунчалык кубанып турам. Пендлтон үйүнө көчүп келүүмдү суранып жатат. Бирок да эжем мага эбегейсиз жакшылык кылган. Аны кантип унутам? Аны жалгыз калтырып кетүү кайрымсыздык, уятсыздык болот. Анын үстүнө Пендлтон эски сүйгөнүн дагы деле сүйөрүн байкадым. Элдешкиси келет экен. Полли эжем экөөбүз анын үйүнө барып жайгашабыз. Же Пендлтон биздин үйгө келсин. Айтор Полли эжем буларды уга элек. Менимче Пендлтон ушул маселе тууралуу сүйлөшүү үчүн чакырып атса керек. Кандай дейсиз? Ошо, мен деле ошол ойдомун, кызым, деп күбүрөнүп койду доктор Чилтон. Үйгө жеткенче сүйлөшүшкөн жок. Чынында Полианна дагы эле сүйлөшкүсү келип жаткан. Болгону доктор Чилтон ойго чөмүлүп кеткендиктен маекти улантууга дааган жок. Үйдүн астына келгенде аттын тизгинин тартып кызды түшүрүп койду. Полианна ал күнү да бейтап досунукуна барды. Пендлтон кызды чыдамсыздык менен күтүп жатыптыр. Эшиктен кирери менен «Полианна» деп сөз баштады. «Өгүнү айткан сөздөрүңдү талдап, түк түшүнбөй койдум. Кудум табышмак сыяктуу. Айтчы, Полианна, Полли эжеңдин менин уя курганым менен эмне байланышы бар?» «Неме, мен Полли эжем экөөңүздөр көп жыл мурун кыз-жигит болгонуңуздарды, кийин таарынышканыңыздарды уккам. Биз Нэнси экөөбүз ушинтип ойлоп жатабыз. Бирок дагы деле сүйүп жүргөнүңүзгө абдан кубандым. Эгер жарашсаңар буюрса, чогуу уя кура алабыз». Пендлтон жер жарылта кат-кырып күлдү. «Нэнси экөөң жаңылып жатасыңар. Муну айтайын деген мен эмес элем. Бирок эми айтканым дурус болор. Полианна, ал кезде бирөөнү сүйгөнүм чын. Бирок ал киши Полли эжең эмес болчу, кызым. Мен апаңды сүйгөм, Полианна». Полианнанын көзү чек-чейип жүрөгү токтоп кала жаздады. «Менин апамдыбы?» Пендлтон ичиндеги көп жылдык арманын төгүп кирди. «Ооба, кызым. Тагдыр экен. Апаң мени эмес, атаңды тандады. Аны менен баш кошуп алыстарга кетип калды. Анын кетиши менин көңүлүмдү чөктүрдү. Жашоонун кызыгы кетти. Таптакыр өзгөрүп, ачуулуу, кырс, орой кишиге айландым. Убакыт суудай акты. Ооба, арадан көп жыл өттү. Андан бир күнү сен минтип чыга келдиң. Караңгы жашоомо жарык чачтың. Анын кызы экениңди билгенде жүзүңдү карай албай койдум. Анткени сен караган сайын апаң көрүнүп туруп алды. Бирок убакыттын өтүшү менен сенсиз жашай албасыма көзүм жетти. Мени жанданттың, үмүт бердиң, кызым. Ошондуктан сен менин үйүмдө биякта жашашыңды суранам. Келесиңби, Полианна?» «Бирок, мистер Пендлтон, мен...» Полианнанын көзүнө жаш толуп чыкты. «Менин Полли эжем бар да. Полианна, мен сенин артың менен бактымды таптым. Бактылуулук эмне экенин түшүндүм. Менин кызым болсоң, бардык нерсеге ыраазы болуп, кубанып гана жашамакмын. Бардык мал-мүлкүмдү сенин бактың үчүн гана каржаганга даярмын. А бирок, мистер Пендлтон, колуңда жоктор үчүн чогулткан акчаңызды мага коротконуңузга макул болот деп турасызбы?» Пендлтон кызарып чыкты. Бир нерсе дегенге оозун таптап барып, Полианна сөзүн улап кетти.
Сиздей бай киши бактылуу болуш үчүн мага муктаж болбосо керек. Мисалы, жакырларга жардам берип, аларга белек таратып, бактылуу болсоңуз болот. Кызым, тиги ыраазы болуу оюнун толук кандуу ойной билүүм үчүн сен да менин жанымда болушуң керек экен. Бирок Поли тайжеме кыянаттык кылгым келбейт. Ал мени бакты, кам көрдү. Сага жакшы мамиле кылган болушум мүмкүн. Бирок тайжең сага менчелик муктаж эмес жана сени каалаган жок. Бөркүңдөй көр. Ошондой болгон күндө деле тайжем жанында жүргөнүмө ыраазы, мен билем. Пендлтондун сабыры түгөнүп чарт жарылды. Ыраазы? Кайдагы ыраазычылык? Мисс Полли эч нерсеге ыраазы эмес. Мен буга кепилдик берем, деп кыйкырды. Ооба, ал сени болгону милдетин аткаруу үчүн гана жашатып жүрөт. Милдетин так аткарган киши экенин тана албайм. Бирок ал бактылуулук, кубануу деген эмне экенин түк билбейт. Ишенбесең барып өзүнөн сурачы, сени кое береби же кое бербейби? Пендлтондун үнү каргылданып чыкты. Тамагы буулуп. Менин кичинекей кызым, сенин шыңгыр күлкүңдү угуп, бала бакытыңа тунуп, сага кам көргүм келгенин бир билсең гана. Полианна үшкүрүп ордунан турду да кыйылып туруп мындай деди. Мейли, тайжемен сурап көрөйүн. Сиз менен чогуу жашагысы келбей атат деп ойлоп калбаңыз. Бирок бул маселени кечээ тайжеме айтпаганым ырас болуптур. Анткени тайжемди да көргүсү келип жатат го деп болжогом. Кандай ойдо калмак ким билет? Баса доктор Чилтон эмне деп ойлоду экен? Буларды доктор Чилтонго айттыңбы? Ооба, дарыгерлер баарын билиш керек да. Алардан уялганга болбойт. Атам да ошентип айтчу. Анан доктор Чилтон бир нерсе дедиби? Эч нерсе деген жок. Негедир унчукпай койгонуна таң калдым. Полианна Джон Пендлтондун үйүнөн кайрадан толгон токой суроолорду мээсине жыйнап чыкты. Дөңдөн түшүп келатып, жаңгыр жаап жатканын байкады. Орто жолго жетип калганда алдынан Нэнси тосуп чыгып, мисс Полли суу болдуго деп абдан кабатырланып жатканын жана кол чатыр берип жээнин тосуп келүүсүн суранганын айтты. Полианна болсо тайжесинин кабатырланбаганын, милдетинен кутулуу үчүн гана жиберсе керек деп ойлогонун билдирди. Бирок Нэнси Полианнанын айткандарына кошулбасын. Мисс Полли акыркы күндөрү абдан өзгөргөнүн саймедиреди. Полианна, тайжем анын жанына барышыма чын дилинен уруксат берет деп ойлойсузбу? Деп сураганда Нэнси чачырап кетейин деди. Кара булутту көрөрү менен кол чатырды карматып, жолдон тосуп ал деп жибергенин өзгөргөнүн билдирбейби? Нэнси Полианнага тайжесинин өзгөргөнүн тастыктаган бир топ далилдерди санап берди. Жактырган бөлмөсүн бергенин, окутканын жана башка жакшылыктарын айтып келип, Полианна, эсиңдеби? Биринчи келген күнү сени жакшы деп баратып туура эмес сүйлөп алганын сезип, сөздү башкага буруп кетти. Айта берсек мисал толтура, Полианна, сен тайжеңди чындап жибиттиң. Өзүң билгендей, мышык менен итти да сенин кадырың үчүн үйгө киргизди. Мага дагы мурдагыдай кырс мамиле жасабай калды. Эгер сен кетсең, тайжең абдан капа болот. Полианнанын көзү ачылып, Нэнсинин сөздөрүнө ынанды. Буга чейин туура эмес ойлонуп жүргөнүн сезди. Ошентип Полианна акыркы чечимин чыгарды. Бирок бул чечимди Джон Пендлтонго билдирүү кыз үчүн оңойго турмак эмес. Джон Пендлтонду да жакшы көрчү. Көптөгөн жыл жалгыз жашаганына, бактысыз жашоо сүргөнүнө боору оорган. Бул маселенин апасы менен түздөн-түз байланышы бар экенин кызды ого бетер кайгыртты. Мистер Пендлтон жашаган үй көз алдына тартылганда
короодо соксоюп жалгыз отурган кишинин акыбалы зээнинге итти. Карып кишини жалгыздыктын кучагынан канткенде куткара алаарын ойлонуп отурду. Дал ошол учурда кыздын оюна Джимми Бин келди. Полианна так секирип сүйүндү да Пендлтондун үйүн көздөй чуркады. Көп өтпөй экөө китепканада сүйлөшүп отурушту. Джон Пендлтон жумшак үн менен: «Полианна, сени угуп атам. Мени менен кошо бактылуу оюнду ойномой болдуңбу?» «Ооба да. Ошондо сунушума макул болдуңбу?» Тилекке каршы ага макул эмесмин. Тайэжең көнгөн жокпу? Айла жок, Поли тайэжем менсиз кантет? Ансыз деле андан сураган жокмун. Полианна болгон кайратын жыйып: «Анти албайм, мистер Пендлтон», деди. «Кайрымсыз эмесмин, кыянаттык кылгым келбейт. Анын үстүнө тайэжем да мени жактырып, мамилеси өзгөрө баштады. Неме мен да аны менен жашагым келет». «Ошол, мистер Пендлтон, тайэжемди таштап кете албайм». Пендлтон тунжурап ойлонуп калды. Анан бир маалда башын көтөрүп: «Туура айтасың, кызым. Кайрымсыздык жаман нерсе, сага жарашпайт», деди. «Баса, сизди кубанчу бир нерсе ойлоп койдум. Уксаңыз таң каласыз». «Жок, Полианна, мени мындан кийин эч нерсе кубанта албайт». «Бирок сиз бир бала болсо үйүм уяга айланмак деп айтпадыңыз беле? Сизге бир бала алып келейин деп атам». «Ким ал? Эмне болгон бала?» «Джимми Бинди багып алсаңыз балага болгон кусалыгыңыз тарамак. Биздин шаардагы аялдар уюму да ага кол сунбай койду. Эгер менин айтканымды уксаңыз, байкуш бала кандай гана кубанмак». «Аның жакшы экен, бирок сенден башкасы мага бакыт тартуулай албайт. Ушуну сезсең гана». «Жок, Полианна, аны үйгө киргизе албайм». Үмүтү таш капкан Полианнанын ыйлагысы келди. Үнү каргылданып: «Ал сизге абдан ылайыктуу бала, мистер Пендлтон. Сиз уя курбай эле жеке өзүңүздү ойлоп жатасыз», деп кабагын түйүп чыңкылдады. Эриндери дирилдеген Полианнанын кайгылуу көз карашы Джон Пендлтондун жүрөгүн мыжыгып жиберди. Көрөбүз, деди кызды жооткотуп. «Кийинки келгенде ээрчите келчи, кандай бала экенин көрөйүн. Бирок алам деп сөз бербейм. Сенден башкасын каалабайм». Кыз менен Пендлтондун кызуу талкуусунан бир канча күн өткөндөн кийин миссис Сноу жаңы дарысын кандай ичээрин билип келмекке Полианнаны доктор Чилтонго жиберген. Полианна доктор Чилтондун үйүнө келип, миссис Сноунун суранычын билдирди. Анын үйүн биринчи ирет көргөн кыз эки жагын карап, суктанып туруп: «Үйүңүз абдан сонун экен», деди. Доктор Чилтон калп жылмайып: Ошондойбу. Мага жакшыдай деле сезилбейт. Бул жер болгону бөлмөлөр жайгашкан имарат. Чыныгы деле уя эмес», деди. «Демек, сиз дагы Пендлтон сыяктуу ойлонот экенсиз. Андай болсо эмнеге сүйгөн айымыңызды алып келбейсиз? Же Джимми Бинди багып албайсыз?» Аял деген суранып койсоң эле келип калбайт да, кызым», деди доктор Чилтон жылмайганынан жазбай. Бирок Джимми Бин тууралуу түшүнгөн жок. Полианна анын суроолуу көз карашын байкабаган тейде сөзүн уланта берди. «Сиз билчү белеңиз, мистер Пендлтондун жаш кезиндеги сүйгөнү Поли тайэжем эмес, апам экен. Кызык бекен? Сизге айтып бергендеримди эч кимге айткан жоксузбу?» «Жок, Полианна, эч кимге айткан жокмун», деди доктор. Чилтондарынын колдонуу эрежелери жазылган баракты кызга карматып жатып: «Жаңы дарысын мен жазгандай колдонсун. Муну миссис Сноуга алып барсаң болот».
Анан бетин сепкил баскан кызга ичи ысып туруп мындай деди: Полианна, баарыбыз үчүн жакшы тилектериң бар экенин билем, кызым. Бирок бул маселе ушунчалык оор болгондуктан кээде чоң кишилер да балача ойлонуп, намысыбызды жеңе албай калабыз. Айтор, кайгырба, баары жакшы болот буюрса. Кырсык. Шаардын калкын кайгыга салган кырсык октябрдын аяк ченинде болду. Полианна мектептен чыгып шашкан бойдон үйүнө чуркап келе жаткан. Чоң жолдон өтүп баратканда аны катуу келаткан машина сүзүп кетти. Кырсык кандай болгонун, күнөө кимде экени эч кимге белгисиз. Болгону саат 5 чамаларында эсин жоготкон Полианнанын бөлмөсүнө көтөрүп келип, мисс Полли менен эртеден бери ыйы басылбаган Нэнси экөө төшөгүнө жаткырышты. Өң алеттен кеткен тайэжеси дароо доктор Уорренде телефон чалып, ал көп өтпөй жетип келди. Доктор кичинекей кызды текшерип жаткан кезде Нэнси сыртка чыкты да Томдун жанына чуркап келип: "Ишенесизби, мисс Полли чындап кайгырып жатат. Жөн гана милдети катары кайгырган жок. Колдорунун титирегенинен, көздөрүнүн жашылданганынан байкадым", деди. Абышка тынчсызданып сурады: "Эх, Полианна, кичинекей кыздын абалы кандай азыр?" "Билбейм, өлгөн немедей эле эси ооп жатат. Мисс Полли тирүү деп отурат. Канчалык кайгырса да үмүтү өчкөн жок. Кайра-кайра жүрөгүн дем алганын тыңшап жатат. Ким сүзгөнү белгисиз турбайбы, деги каягынан жаракат алыптыр." "Ай, Полианна, ай", деп сыздады Нэнси. "Чекеси сыйрылыптыр, бирок кичинекей эле. Ал эч нерсе эмес", деди мисс Полли. "Баарынан ички жарааты кооптуу", дейт. Абышка үшкүрүп, кетменин таянып туруп калды. "Демек, башка жеринен да чоң жаракат алган окшобойбу? Жаман болуптур, каппай". Убакыт өткөн сайын Нэнсинин тынчы кетти. Чыдай албай үйгө кирип кетип, дарыгер кеткенден кийин Томдун жанына кайра келди. Дарыгердин айткандарын толук түшүнбөгөнүн, кыздын сөөктөрүндө сынык жок экенин, башындагы жарасы коркунучтуу эместигин жана доктор Уоррен башын чайкап, кыздын акыбалы убакыттын өтүшү менен гана оңолоорун билдиргенин айтып берди. Дарыгер кеткен соң мисс Поллинин өңү ого бетер сумсайып, кайгы басып калыптыр. Кыз болсо дагы эле эсине келе элек экен. Төшөктө суналып жатат. Аны эсине келтиргенге аракет кылып жатышыптыр. Нэнси болгону ушуларды билет экен. Полианна эртеси түштө араң көзүн ачты. Эки жакты таң кала карап, эмне болгонун түшүнгөнгө аракет кылды. Жанында кабатырланып отурган мисс Поллиге кайрылып: "Мага эмне болду, Полли тайже? Эмнеге тура албай жатам?" деп сурады. Анан таянып турганга аракет кылып обдулду эле болгон жок. Жарат алган жери катуу ооруп кеткендиктен чыңырып кайра жатып калды. Буга ишене албай дагы муңкана сурады: "Полли тайже, мен эмнеге тура албай жатам?" "Секетиң кетейин, кызым. Азырынча турганга аракет кылба, макулбу?" деди мисс Полли чачтарын сылап, кызды сооротконго аракет кылып жатып. "Эмнеге тура албай жатам? Эмнеге бүт денем ооруп жатат?" Мисс Поллинин кайгы толгон көздөрү Полианнага көрүнбөгөн бурчта турган медайымдан бир нерселерди сурап жатты. "Медайым баш ийкегенде мисс Полли, кечинде сени машина коюп кетиптир", деди. "Каралдым. Дарыгер сени азырынча эс алсын, көп уктасын деп айтып кетти." "Эми эстедим. Жолдун аркы өзүнө өтөйүн деп жаткам. Капталда мени көздөй машина келатканын көргөм. Ал келгиче жетишем го деп ойлоп чуркагам. Анан денем сыздап чыкты. Андан аркысы эсте жок." "Өзүңдү кыйнаба, Полианна. Коркпо, айыгып кетесиң.
Кана уктаганга аракет кыл, чүрпөм. Бирок бир башкача болуп жатат, тайже. Буттарымды сезбей жатам. Мисс Поллинин жалооруган көз карашы кайрадан Медайымга бурулду. Бул жолу Медайым өзү кыздын жанына басып келип жайдары сүйлөдү. Поллианна, менин атым Хант. Тайжеңе жардам бергени келдим. Сени жакшылап багабыз, коркпо. А дегенде бул ак таблеткаларды ичип алчы. Поллианна туталанып кетти. Мен дары ичким келген жок. Тургум келет. Мектепке барышым керек. Эртең мектепке бара албаймынбы ошондо? Мисс Полли көз жашын катып, жүзүн бурду. Бирок анын оңулдаган үнү угулуп турду. Мисс Хант кайрадан аракет кылып кирди. Эртеңби, Поллианна күчүгүм. Сен анчалык эрте тургуза албайм да. Бирок бул дарыны ичсең кандай таасир бергенин биле алабыз. Поллианна бул сөздөргө бир аз муюду. Ошентсе да аялдын сөзүнө канааттанган жок. Кайра эле, жакында сынактарыбыз башталат. Даярданышым керек, деп жөөлүп жатты. Бөлмө жымжырт болгону мисс Поллинин солуктап ыйлаган үнү жаңырат. Поллианна бугун чыгарып урушканын өзү байкады. Бирок убара болуптур, майнап чыккан жок. Дарынын таасири менен үнү жайлап уйкуга кетти. Элдин сүймөнчүгүнө айланган кичинекей кыз эртеси да, андан кийинки күндөрү да мектепке бара алган жок. Туура бир апта эс-мас абалда эсееңиреп жатты. Убакыт жылып аз-аздан өзүнө келе баштаган кыз кыска суроолорду сурап, кайрадан терең уйкуга чөмүлчү. Арадан бир жума өткөн соң Поллианна абалын түшүнө баштады. Бул убакта дене табы түшүп, оорусу бир аз жеңилдеп калган. Толук эсине келген соң болгон окуяны кайрадан айтып берүүгө мажбур болушту. Айрым маселелерди үстүртөн айтып, жашырып коюшту. Кырсыкты баштан аяк угуп чыккан Поллианна, болгону жаракат алыптырмын, буга ыраазы болуп шүгүр кылышым керек. Мындан да жаман абалга түшүп калышым мүмкүн болчу. Миссис Сноу сыяктуу төшөктө жатып калсам эмне болмок эле? Андай болсо оорлуу деп эсептелбейт экенмин. Мына, мен ушуга кубанып жатам. Жүзүнө анча-мынча майда бурыш түшкөн мисс Полли Поллианнага жылмайып, сени кубанткан көп нерсе бар, күчүгүм, деди. Ооба тайже, мисалы оорум чечек болбогонуна кубанычтамын. Ал сепкилден дагы жаман болмок. Дагы көк чөтөл эмес экенине дагы кубанычтамын. Мен бир жолу ооругам, жийиркеничтүү дарт. Анан сокур ичеги да кызамык эмес экениме да кубанычтамын. Анткени кызамык абдан жугуштуу. Сиз жаныма отура алмак эмессиз. Мисс Полли чыдабай кетти окшойт. Бирөө жакадан кармап муунтуп жаткандай мукактанып. Поллианна, жетишет, деди. Тайже, билесизби, деди Поллианна жылмайганча, ого бетер күчөп. Жаракат алгандан кийин мени жакшы көрөрүңүздү түшүндүм. Дайыма мага күчүгүм, каралдым, чүрпөм деп сүйлөп жатасыз. Мурда мындай сөздөрдү такыр айтчу эмессиз. Ушундай таттуу сөздөрдү угузган кырсыкка ыраазы болсом, ашыкча кетип калбаймынбы, ията эже? Негизи кайрымдуулук фондундагылар мени чүрпөм дешчү. Бирок мындай сөздү өз тууганыңдан угуу таптакыр башкача сезимге бөлөйт экен. Эх, Полли тайже, тайжем болгонуңузга ушунчалык ыраазымын дейсиз. Мисс Полли бул сөздөрдү аягына чейин чыдап уга алган жок. Жүзүн басып, сыртка чуркап, чыгып кетти. Поллианна тайжесинин бул кылыгына түшүнгөн жок. Аны ыйлаткыдай жаман нерсе деле айткан эмес. Ошол күнү түш ой эч кимдин оюна келбес иш болду. Джон Пендлтон балдак таянып алып жетип келиптир. Негизи мисс Полли экөөнүн ортосундагы 15 жылдык таарыныч дагы деле күчүндө эле. Мисс Полли аны кире бериштен сус кабыл алды. Ошентсе да үйүнө киргизди.
Джон Пендлтон да жылуу сүйлөгөн жок. Мен болгону Полианнанын акыбалын сурап келдим, деди. Аял да башын жерге салган бойдон: сизге айтып бере алгыдай бир нерсе билсем гана, деп жооп берди. Демек, анын абалы тууралуу маалыматыңыз жок. Дарыгерчи, ал эмне, деди. Доктор Уоррен ал да дартын аныктай алган жок. Нью-Йорктогу адистерге кат жазган, жообун күтүп жатабыз. Ой баса түшкөн Пендлтон бир шыпшынып алды. Полианначы, Полианна бул абалды кандай кабыл алды? Байкуш кыз толук биле элек, мен ага баарын айткан жокмун. Аныңыз жакшы деңизчи, бирок акыры чындыкты билиши керек эмеспи? Неме, Полианна кыймылдай албай жатканын билет. Сыртынан караганда жаракат жоктой көрүнөт, сынык да билинбейт. Бирок катуу соккудан улам омурткасына доо кеткенби деп коркуп жатабыз. Кудай сактасын, шал болуп калышы да мүмкүн экен. Мисс Полли буларды айтып жатып, жашка муунуп үнү каргылданды. Полианна азыр бут сөөктөрүм сынды деп ойлоп жатат. Мисс Сноудай болуп төшөктө жатып калбасына, жакында басып кетерине ишеними күч. Ошол үмүтү мени кубандырды. Дайыма жакшылыкка жоруп, жагымдуу сүйлөйт садаган кетейиним. Сөздөрүн укканда жүрөгүм чыдабай кетет. Көз жашына муунган аял эркектин маңдайында кебетеси бузула түшкөнүн байкап нары карап кетти. Полианнанын мындан ары Полли тайжемди таштабайм деген сөзү эсине түшүп, жүрөгү сыздады. Пендлтон да көз жашын араң кармап отурат. Сизге айттыбы билбейм, деп сүйлөп баштады ал. Акыркы күндөрү Полианнага мени менен жаша деп аябай суранып жаткам. Аны багып алайын дегем. Өзүмдүн мураскерим кылып, баардык байлыгымды өткөрүп бермекмин. Бирок аны көндүрө албай койдум. Аял көз жашына арчып: сиз мененби, Полианнабы? Деп сурады, акыл эсин жыйнаганга аракет кылып. Эмнеге макул болгон жок? Сизди таштагысы келбеди, кыянатчылык кылгысы келбегенин айтып туруп алды. Тайжем жалгыз калат, кайгырат деп болбой койду. А мен болсо, өзүңүз билесиз, апасына болгон сүйүүмдүн калганын ага арнап, ага берейин деген элем. Бул сөздөр аялдын көзүн умачтай ачты. Жээнин болгону милдетин аткаруу үчүн жанына алып келгенин эстеди. Андан кийин кичинекей кыздын эртең мененки жакшы сөздү тууганыңан угуу кандай ырахат деген сөзү кулагына жаңырып туруп алды. Мээримге суусаган немеге Джон Пендлтон 25 жылдык мээримин сунуштаптыр. Мындайга зар болуп турган Полианна бул сунушка көнүшү мүмкүн эле. Мисс Полли муну ойлоп алып, жүрөгү шуулдап коркуп кетти. Полианнасыз жашоонун канчалык кызыксыз өтөрүнө көзү жетип калган. Ушул убакта кабагын карыш түйүлткөн Джон Пендлтон кетүү үчүн ордунан турду. Мисс Полли бул ирет сылык узатып: келгениңизге абдан кубанычтамын, мистер Пендлтон, деди. Келип кеткениңизди Полианнага айтып коем. Ден соолугу тууралуу сизге билдирип турам. Жаман кабар. Бир жолу эртең менен Нэнси Томго үйдөн көргөндөрүн таң калуу менен айтып берди. Айтымына караганда, мисс Полли кичинекей кыздын жанынан айрылбай үйрүлүп түшүп карап жатыптыр. Кыздын каалагандарын орундатыш үчүн көзүнүн агы менен тең айланып, күйпөлөктөп жүрөт экен. Ал тургай хрустальдарды күнгө чагылыштырып, бөлмөнү асан үсөнгө айлантуунун айласын издеп жатат экен. Айтор Нэнсиге кызыктай сезилген нерсенин баарын төкпөй чачпай айтып берди. Мисс Полли керебеттин жанына отуруп алып, кызматчы аялга чачын жасалгалатып жатат дейт. Полианна болсо жаткан жеринен кандай тараш керектигин аялга үйрөтүп жатыптыр. Том кыздын ден соолугун сураганда Нэнси эч кандай өзгөрүү болбогонун айтты. Кичинекей кыз болбой эле көптөгөн кубанычтуу нерселерди ойлоп таап,
башкаларды таң калтырууда экен. Абышка Полианна ыраазы болуу оюнун мисс Поллиге үйрөтүп-үйрөтпөгөнүн сурады. Нэнси болсо Полианна бул оюнун эжесине такыр түшүндүрө албай койгонун айтты. Себеби бул оюнду кызга атасы үйрөткөн эле. Мисс Полли кызга атасы тууралуу айтууга тыюу салгандыктан, албетте Полианна да эжесине түшүндүрүп бере алган эмес. Нью-Йорктон күчтүү дарыгердин келүүсү абдан маанилүү болчу. Ошондуктан Полианнаны буга даярдоо керек эле. Мисс Полли кыз менен кеңири баарлашууга белсенди. Бир күнү Полианнага: «Кызым», — деди назик үн менен, «биз доктор Уорренден башка дагы бир дарыгер чакырып, сени текшерип көргөнү оң болобу деп ойлоп жатабыз. Тезирээк сакаюуңа себеп болмок». Полианна сүйүнүп кетти. «Доктор Чилтонду чакырдыңызбы? О, Полли эже, аны канчалык көргүм келгенин сурабаңыз», — деп кыйкырды ал. Өңү өзгөрө түшкөн мисс Полли калтыраган үнү менен: «Ой, кайдагы доктор Чилтон? Мен аны айткан жокмун», — деди. «Нью-Йорктон келчү өтө билимдүү дарыгер тууралуу айтайын деп жаткам». Полианнанын сепкил баскан мурду чүрүшө түштү. «Жакшы экен, бирок мистер Пендлтондун сынган бутун доктор Чилтон айыктырган. Эгер Полли эже, мен доктор Чилтонду көргүм келип жатат. Эмнеге аны алып келбей жатасыз?» «Эх!» Мисс Полли кызара түштү. Эмне айтаарын билбей туруп калды. Акыры өзүнө да бейтааныш угулган үн менен мындай деди: «Сүйүктүүм, секетим, доктор Чилтонду чакырбаганымдын себебин сага айта албайм. Суранам, экинчи сурабачы». Полианна дегенде бул сөздөргө түшүнгөн жок. Көпкө чейин ойлонуп жатты. Бир маалда көздөрүн бакырайтып: эми түшүндүм», деп кыйкырды. «Сиз таарынган жигитиңиз мистер Пендлтон болсо керек деп ойлоп жүргөм, бирок ал эмес экенин билдим. Андай болсо, ал доктор Чилтон». «Оба, андан башка болушу мүмкүн эмес. Ал дагы мистер Пендлтон сыяктуу жалгыздыгын арман кылчу. Анын дагы үйү аялга, балага муктаж экенин айтчу. Ха, кызык. Эмнеге мурда ойлободун экен?» Мисс Полли онтойсуз боло түштү. «Кайдагыны айтып жатасың, кызым?» деп кыйкырды ал. Полианна кыткылыктап күлүп жиберди. «Менден жашырам десеңиз убара болосуз эже», деди. «Таарынышкан жигитиңиздин ким экенин эми билип алдым. Оба, жигитиңиз доктор Чилтон экен». Мисс Полли бетин жапкан бойдон бөлмөдөн атып чыкты. Бир аптадан кийин Нью-Йорктук дарыгер да келди. Аты Мид экен. Доктор Мид Полианнанын кесиптеши менен бирге кылдат текшерип чыкты. Ачык айрым киши экен. Көпкө созулган текшерүү учурунда Полианна менен бат эле тил табышып кетти. Экөө ар кайсыдан кеп козгоп жакшы баарлашышты. Айтор бул дарыгер кызга жакты, кыз да ага жакты. Доктор Мид текшерип бүткөн соң доктор Уорренди карап баш ийкеди. «Мунусу сыртка чыгалы» деген белги эле. Негедир кабагы салыңкы. Эки дарыгерди мисс Полли менен Хант кошо ээрчип чыкты. Бөлмөдөгүлөр сыртка чыкканда кыздын бөлмөсүнүн эшигин жаптык го деп ойлошкон. Бирок мышык бир аз ачылып турган эшикти кененирээк ачып ичке кирди да кыздын төшөгүнө барып орун алды. Сырттагыларга билинбегени менен ачылып калган эшиктен Полианнага баары угулуп жатты. Оба, кыз оозгу үйдөгү сөздөрдү аргасыз тыңшап отурду. «Мисс Полли, бул эмне дегениңиз? Мүмкүн эмес. Ошондо жээним мындан кийин баса албайбы?» деп сурады. Доктор Миддин жообу мындай болду. «Тилекке каршы, эч бир дарылоо жардам бере албайт. Кыз өмүр бою шал бойдон калат». Бул сөздөр айтылары менен Полианнанын «Полли эже» деп чыңырган үнү угулду.
ачуу чаңырык баарынын жүрөгүн тилип өттү. Мисс Полли артын карап эшиктин ачылып калганын байкады да бир нерселерди булдурап барып өмүрүндө биринчи ирет эстен танып жыгылды. Миссис Хант дароо бөлмөгө чуркап кирип, коркконунан көздөрү чекчейип калган Поллианнанын жанына отурду. Кыз: «Миссис Хант, тайжем кана? Тайжемди чакырыңызчы», деди алактап. Тайжең. Миссис Хант айтаарга сөз таппай калды. «Азыр келе албайт, кызым. Эмне болду? Мага айта бер, тартынба». Тайжем, уккандарымды чындык эмес экенин айтсын. Суранам, тайжем. Кайгырба, кызым. Балким дарыгер жаңылып жаткандыр. Сен ойлонбо. Поллианна коркуп алактап калган эле. Колдорун эки жакка жайып: «Кантип ойлонбой коем? Эми мындан ары дайыма ойлонууга мажбурмун. Миссис Хант, мен кантип мектепке барам? Досторума кантип жолугам?» Ызаланган кыз эчкирип ыйлап кирди. Медайым аны сооротконго аракет кылып жатты. Поллианна көздөрүн жайнатып: «Мындан кийин такыры баса албасам кантип бактылуу боло алам?» деп сурады. «Ар кандай нерселерге кантип ыраазы болом?» Албетте, миссис Хант ыраазы болуу оюнун билчү эмес. Кичинекей кызды сооротуу оңой эмес экенин түшүндү. Кудайдан үмүт үзбөш керектигин айтып, жооткотконго аракет кылып, дарысын ичирди. Мисс Полли Джон Пендлтонго доктор Миттин чыгарган жыйынтыгын билдирүү үчүн Нэнсини жиберди. Нэнси ага барып кичинекей кыздын абалы оң эмес экенин кайгыруу менен билдирди. Мындай кабарды уккан Джон Пендлтон отурган ордунда таштай катты. Бир ооз сөз сүйлөй алган жок. Акыры акыл эсин жыйнап: «Поллианна өзү билдиби?» деп сурады. Нэнси болгон окуяны баштан аяк айтып берди. Пендлтон: менин байкуш кызым» деп боздоду. Нэнси кичинекей кыз мындай абалда кубана турчу бир нерсе таппай жатканын, оюнун токтотконун кошумчалады. Джон Пендлтон болсо бул оюндан кабары бар экенин айтты. Нэнсинин айтуусуна караганда Поллианна ошол тегеректегилердин баарына оюнду үйрөтүптүр. Бирок азыркы тапта ушунчалык кайгыргандыктан кубана турчу нерсеге өзү муктаж экен. Джон Пендлтон: «Албетте, мунун эмнесине кубанмак эле», деди. Нэнси үйгө кайтуу үчүн уруксат сурады. Эшиктен чыгып баратып: «Поллианна жанагыдай абалда болгонуна карабай, сизди Джимми менен жолукту бекен деп ойлоодо», деди. «Байкуш кыз ал баланы сизге алып келе албаганына капа болуп жатат». Көп өтпөй бул кабар шаарчанын туш тарабына желдей тарап, эл жапырт кайгырды. Поллианна Уиттердин баспай калганын уккан жамы журт иштен сызып маанайы чөктү. Эки кишинин башы кошулган жерде ушул тууралуу сүйлөшүп жатышты. Жашырууну ыйлагандар да жок эмес эле. Нэнси Поллианнанын ыраазы болуу оюнун ойной албай калганын айтканда, баарынын көзүнө жаш тегеренип, айрымдары кадимкидей эле өңгүрөп ыйлады. Кичинекей кыздын ыраазы болуу оюнун ойной албай калганын түшүнгөн бардык достору, сезимтал кишилер тааныган тааныбаганы деле Харрингтондун үйүн карай агылды. Мисс Полли үйгө келген аялдардын, эркектердин, балдардын эч бирин таанычу эмес. Натыйжада келгендерди таң калып кабыл алып жатты. Кээ бири үйгө кирип дым чыгарбай отурса, айрымдары улагадан бери өтпөй саламын айтып кетип жатты. Гүл көтөргөнү, таттуу тарапа, мөмө жемиш алып келгени канча. Келе албагандар да салам дубайын жолдоп, изги тилектерин айттырып жиберишти. Джон Пендлтон көрүп келгендердин алдыңкысы болду. Ал күнү балдагы жок келген экен. Мисс Поллиге кайгысын тең бөлүшөөрүн айтып: «Чын эле колубуздан эч нерсе келбейби?» деп сурады. Мисс Полли доктор Миттин эч кандай мүмкүнчүлүк жок дегенин айтты. Пендлтон өңү кубарып ордунан турду да сыртка чыгып баратып:
Поллианнага бир жаңылыгым бар, деди. Сураныч: ага Джимми Бинди багып аларымды айтыңыз. Поллианна бул кабарды укса кубанат деп ойлойм. Таң калган мисс Полли: Джимми Бинди бала кылган жатасызбы? Деп сурады. Пендлтон артын карабай чыгып кетти. Мисс Полли Поллианнанын бөлмөсүнө чуркап кирип, кубанычтуу кабарды дароо жеткирди. Пендлтон бул кабарды Поллианнанын кубантуу үчүн айтканын да толкундануу менен кошумчалады. Албетте, Поллианна бул жаңылыкка абдан сүйүндү. Мистер Пендлтондун үйү эми чындап уяга айланат. Ал мага үйүн уяга айлантаар бала керек экенин айткан деп кубанып отурду. Мисс Полли баарын түшүндү. Муну түшүнүү үчүн ашыкча кепке муктаж эмес эле. Мистер Пендлтондун артынан Милли көргөнү келди. Апасынын тагыраагы миссис Сноунун жүрөгү сыздап, кайгырып отурганын мисс Поллиге айтып берди. Милли кичинекей кызга абдан ыраазы экенин баса белгилегенди унуткан жок. Себеби анын арты менен майып апасы жашоого үмүт байлап, көңүлү көтөрүлгөн экен. Мурдагыдай наалыбай, кедейлерге белек кылганга кийим токуп жатыптыр. Милли чыгып кетип баратып: ага аябай карыздарбыз. Бул ыраазычылыгыбызды укса Поллианнанын көңүлү көтөрүлө түшөт деген ишеничтемин, деди. Албетте айтып коем, деди мисс Полли, мурдагысынан да көбүрөөк таңданып. Андан кийин канчалаган киши келип кетти. Келгендердин баары жакшы кабарларын айтып жатышты. Мындай көрүнүш мисс Поллини ого бетер ойго салды. Мисс Бентон аттуу аял келгенде таптакыр эле оозун ачып калды. Мисс Полли ал аялды тааныганы менен сүйлөшчү деле эмес. Мисс Бентон мурда үй бүлөсүндө көп маселе болгонун, күйөөсү экөө ажыраша турган абалга чейин келишкенин, бирок Поллианнанын үйрөткөн оюнунун арты менен очогу бузулбай сакталып калганын айтып берди. Мисс Полли дароо Нэнсиге барып: Нэнси, жанагы түшүнүксүз оюн тууралуу дароо айтып бер, деп кыйкырды. Шаардагылардын баары билет экен муну. Жалгыз менин кабарым жок. Кээ бирөө ажырашуудан баш тартса, кээси жашоосунан ырахат алып баштаптыр. Айрымдары оюндун айынан таарынышкандары менен жарашыптыр. Ушунун баары Поллианнанын арты менен болду деп жатышат. Өзүнөн сурайын дедим, бирок капа кылгым келбеди. Сен деле бул оюнду билсең керек. Нэнси: июнь айынан бери бул кичинекей кыз шаарчабыздагы элдин баарын кубантууга аракет кылды. Эми болсо аны бактылуу кылуу үчүн алар аракет кылып жатышат, деп бышактап алып оюнду түшүндүрүп берди. Оюнду Поллианнанын атасы тапканын жана анын кызына үйрөткөнүн айтты. Куурчак күтүп жаткан Поллианна кутудан балдактар чыкканда ыйлаганын, атасы ага жашоого ыраазы болууга көптөгөн себептер бар экенин, аларды издеп табыш керектигин айтканын баяндады. Мисс Полли балдакка эмнеге ыраазы болуш керектигин дагы деле түшүнгөн жок. Анан калса, бөлмөсүндө төшөктө жаткан майып кызды ойлоп ого бетер жүрөгү канап турду. Поллианна атасы менен дайыма ушул оюнду ойногонун, аны ыраазы болуу оюну деп атап алышканын, бул оюн ал тургай өзүнүн үй бүлөсүн дагы бактылуу кылганын түшүндүрүп берди. Мисс Полли булардын баарын уккан соң: андай болсо Поллианна бул оюнду мага эмне себептен айткан эмес, деп сурады. Нэнси бул суроосуна мындай деп жооп берди: себеби кичинекей кызга атасы тууралуу айтууга тыюу салган экенсиз. Жана айтканымдай, бул оюнду кызга атасы үйрөтүптүр. Ошондуктан Поллианна муну сизге түшүндүрө алган эмес. Башкаларчы? Алар муну кантип үйрөнгөн? Нэнси Поллианнанын дайыма жардам бергенге шашканын, тааныбаганына деле жылмайып, бул оюнду үйрөтө бергенин айтты. Мисс Полли бул оюнда
Полианнанын дагы бир досу пайда болгонун айтыш үчүн бөлмөсүнө чуркады. Кичинекей кыздын бөлмөсүнө киргенде үнү калтырап турган. Ага бүгүнкү келгендер тууралуу айтып, алардын айткандары кызга жагат деп ишенерин билдирди. Албетте, бул кабарларга Полианна абдан сүйүндү. Кичинекей кыз эжесин ыйлап жибербеш үчүн өзүн араң кармап турганын байкап, жалоору карады да: «Полли эже, сиз кудум оюнубузду билгендей сүйлөп жатасыз, же үйрөнүп алдыңызбы?» деп сурады. Эжеси оюнду Нэнсиден укканын, жакшы оюн экенин түшүнгөнүн жана өзү да мындан кийин ушул оюнду ойноп баштаарын айтты. Бул сөздөр кичинекей кыздын көзүн жашка толтурду. Кубанычтан эркеген Полианна: «Эх, Полли эжем, сиз дагыбы? Кандай бактылуу экенимди билбейсиз да. Бул оюнду баарынан да сиз менен ойногонду каалагам. Бир убактарда буттарым басканы үчүн ушунчалык ыраазымын», деди. Үмүт. Кыштын кыска күндөрү шуулдап өтүп жатты. А бирок Полианна үчүн убакыт жылбай туруп калгансыйт. Бирок ал ошондо кайратынан тайбады. Жада калса Полли эжеси да оюнга кошулганы үчүн Полианна бактылуу көрүнгөнгө аракет кылды. Кичинекей кыз миссис Сноудай болуп жиптен кийим токуп баштады. Кес-кесте көргөнү келгендерди кабыл алып, алар менен баарлашат. Келе албагандардын жиберген каттарын окуп, кайгысын бөлүшкөндү үйрөндү. Джон Пендлтон бир ирет, Джимми Бин болсо 2 ирет кызды көргөнү келишти. Экөө тең жашоолоруна ыраазы эле. Мистер Пендлтон жөндөмдүү балага, Джимми болсо жылуу бардар уяга туш болуптур. Ушундай жагымдуу жаңылыктар менен коштолгон кыштын артынан жаз да келди. Полианнанын ден соолугу менен алпурушкандар доктор Миддин айтканы туура чыкканына кичинекей кыз мындан ары баса албасына ишенип калышты. Ооба, кичинекей кыз баса албайт болчу. Ишемби күндүн таңы эле Джон Пендлтон үйүндө отурса шашып-ушуп доктор Чилтон кирип келди. Ал Полианнанын ден соолугуна кабатырланып жатканын айтып, көпкө чейин бакылдап сүйлөп отурду. Бирок кызды көргөнү ал үйгө бара албай жатыптыр. Вашингтондо жашаган дарыгер досу Полианнадай оорулууларды сакайткан ыкма тааптыр. Кыздын абалы бул ыкмага ылайык келер келбесин билүү үчүн доктор Чилтон Полианнаны сөзсүз өзү текшериш керек экен. Анын айыгарына чын жүрөктөн ишенип турду. Дарыгер муну мисс Поллиге айта алмак эмес. Себеби эски сүйгөнү экөө көп жылдан бери таарынышып жүрөт. Мисс Полли өзү да үйүнө чакырбайт. Себеби ал аял мурда доктор Чилтонго сени үйүмө чакырганым, сени менен жарашууну каалаганымды билдирет деген болчу. Доктор да ага бара алчу эмес. Себеби ал дагы катуу намыскөй эле. Экөө конок бөлмөдө маселени чечүү жолдорун талдап, арга таппай отурушту. Мисс Полли укмуштай намысчыл. Доктор Чилтон андан кем эмес. Анда Полианнанын айыгышы мүмкүн экенин мисс Поллиге ким айтат? Джимми Бин бул учурда терезенин тушундагы гүлдөрдү сугарып жүргөн. Эки кишинин бакылдашканы ачык терезеден сыртка шашпай угулуп турду. Джимми Бин баарын угуп, баарын түшүндү. Эч кимден жардамын аябаган ак ниет кыздын бардар үйгө туш болушуна себепчи болгон кичинекей досунун айыгаарын укканда кантип чыдап тура алмак эле? Жок, улуулардын кур намысы үчүн жан досунун шал болуп калуусуна көз жума алмак эмес. Колундагы чөйчөгүн ыргытып жиберди да, Полианна экөөңдүн ушул сөзүңөрдү угуп, ыргылжың болуп отурганыңарды көрсө кускусу келмек деп сүйлөнүп көчөгө чыкты. Ал ошол бойдон Харингтондордун үйүн көздөй шуулдап жөнөдү. Мисс Поллинин тилемчи, сел-саяк деген сөздөрү аны иренжитсе да,
Полианнанын кадыры үчүн жек көрүү сезимин басып, сүйлөшүүгө бел байлады. Ошентип ал мисс Поллиге доктор Чилтон Джон Пендлтонго учурашканы келгенин айтты. Чилтон деген атты уккан аялдын тула бою дүркүрөп кетти. Бирок баланын сөзүн аягына чейин укмак болуп унчукпай отурду. Бала болсо экөөнүн ортосунда болгон сөздөрдү доктор Чилтон Полианнанын сакаярына ишенгенин айтып берди. Ал тургай экөөнүн ортосунда намыс деген сөз көп айтылганын, анын бул жерге кандай тиешеси бар экенин түшүнбөй койгонун дагы билдирди. Аны кызарып татарып угуп отурган мисс Полли болсо намыстын эмне экенин жакшы билчү. Бир аз деми суй түшкөн Джимми сөзүнүн акырын: ошентип Полианна басышы мүмкүн экен. Бирок мунун так жообу доктор Чилтон биякка келип кайрадан текшерип көрсө гана билинет имиш. А сиз болсо аны киргизбей жатыптырсыз. Ал дагы сиз чакырмайын өз бетинче бул жерге келбей турганын айтты. Бирөө барып буларды сизге айтышын абдан каалап жатыптыр, деп бүтүрдү. Демек, Полианнаны айыгуу ыктымалы бар экен да, деди мисс Полли кубангандай. Ооба, эми доктор Чилтонду сиздикине келүүсүнө уруксат бересизби? Мисс Полли үндөгөн жок. Тек гана эрдин тиштеп чечкиндүү кадамдар тууралуу ойлонуп туруп калды. Ал күнү да күн батып кайрадан таң атты. Полианна шыпты тиктеп терезеден жымыңдап тийип турган нурларды карап өзүн алаксытып жаткан. Ал аңгыча бөлмөгө доктор Уоррен кирип келди. Анын артынан күлүмсүрөп бир киши кошо кирди. Аны көргөн Полианна «Доктор Чилтон!» деп кыйкырды. «Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Бирок тайжем сизди көргүсү келбей...» Дал ушул маалда мисс Полли да жылмайып кирип келди. «Баары жайында, кызым. Ооба, мен аны өзүм чакырдым», деди кызды жубатып. Бул учурда доктор Чилтондун жүзү бакыттан балкып турганын баары байкады. Мисс Полли да аны кудуңдап алганын байкап, кызарган бойдон сыртка чыгып кетти. Түн кирген кезде Полианнанын бөлмөсүнүн эшиги жай ачылып, мисс Полли кирип келди да жээнин керебетине кыйшайды. Экөө кыйлага сырдашып отурду. Мисс Полли кубанычтан үнү дирилдеп: «Сүйүнүчтүү кабарды алгач сени менен бөлүшөйүн деп чечтим, Полианнам», деди. Полианна кызыгуу менен кулак түрдү. «Ооба жаным, жакында сени жезделүү кылам. Сага жезде катары доктор Чилтонду тандадым. Бул дагы сенин артың менен болду, Полианна. Ушунчалык бактылуумун дейсиң. Канчалык кубанганымды сөз менен жеткире албайм, бөбөгүм». Бул кабар Полианнанын кубаны чытка бөлөдү. Сүйүнгөндөн тайжесин кучактап өпкүлөп жиберди. Көзүнө жаш алып туруп: «Полли тайже, абдан кубанып турам. Эми менде арман жок. Ооба, сиздин кубанычыңызды көргөндө баспай калганыма деле кайгырбай калдым», деди. Полли тайжеси дагы ыйлап жибербейин деп өзүн араң кармады. Доктор Чилтон ден соолугу тууралуу айткан жакшы кабарды кичинекей кызга билдирүүнү али эрте деп эсептеди. Аны ашыкча үмүттөндүрүүнү туура көргөн жок. Бул жаңылыкты жымсалдап: «Чүрпөм», деп сөз баштады. «Келерки аптада саякатка чыгасың. Сага окшоп ооруган бейтаптар үчүн салынган ооруканага барып кел. Ал жерде доктор Чилтондун дарыгер досу жаңы ыкмалар менен сени айыктырганга аракет кылат». Ушул окуядан бир жума өткөн болчу. Диванда отурган мисс Полли колундагы катты 10-чу ирет окуп жатты. «Сүйүктүү Полли тайжем жана Чилтон жездем, абдан кубанычтамын. Бүгүн керебетимден терезеге чейин 6 кадам аралыкты эч кимдин жардамы жок, өз алдымча бастым.
Кайрадан бутума турганыма сүйүнүп жетине албай турам. Дарыгерлер, медайымдар, башка оорулуулар дагы муну көрүштү. Баары кол чаап куттукташты. Ооруканада чогуу жаткан эже да абдан кубанды. Мени баары жакшы көрөт окшойт. Буга ишене баштадым. Баары ыйлады, а мен күлүп жыргагым келди. Киши кантип ушундай кубанычтуу окуяга ыйласын? Сүйүктүү тайжем, бир эле кайгым бар. Ал эмне билесизби? Чилтон Жиздем экөөңөрдү үлпөт тоюңарга катыша албай калат экем. Тойду бир аз кийинкиге жылдырып турсаңар кандай сонун болмок. Үйлөнүү эрте болсун деп Чилтон Жиздем чабалактап атканын билип эле турам. 20 жылдан бери чыдамы деле түгөнсө керек. Тайже, сизге дагы бир сүйүнчүм бар. Бүгүн мени дарылаган дарыгерлердин өз ара сүйлөшүп жатканын кулагым чалып калды. Жакында үйгө кайтат экенмин. Сакайганда поезддин бекетинен үйгө чейин жөө базып баргым келип жатат. Тайже, бул жактагыларга да оюнубузду үйрөттүм. Баары мыкты деңгээлде ойноп жатышат. Бир канча убакыт баспай калганыма ыраазымын десем да болот. Себеби киши баса албай калганда гана бутунун баркын билет экен. Баса, унутуп кала жаздаган турбаймынбы? Дарыгеримдин айтуусуна караганда эртең 8 кадам басат экенмин. Буга сиз да кубандыңызбы, тайже? Эртең да сизге кат жазам. Баарыңыздарды сүйүү менен кучактап, өп, жээниңиз Полианна Уиттер.